Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин кеби Асылбек Жээнбековдун жеп чырына байланыштыгы бар деген маалымат интернеттин кебин алынууда. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү. Аны мен кызыңыздар Аклай Маратова алып барам. Маселени криминал менен чечпей, милиция кызматкерлерине кайрылууга чакырган премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин сөзү социалдык тармактын кызуу талкуусуна алынууда. Анда интернет желеси өкмөт башчынын бул кебине токтолуп, аны алгач бизнесмендердин үстүнөн көзөмөл кылган күч түзүмдөрүнө көңүл бурууга чакырган. Журналист Махинур Ниязова Абылгазиев маселени чечүүдө өз алдынча криминалдык жол менен эмес, милицияга кайрылууга чакырды. Мадинанын жетекчисин эки милиция өлтүргөнүн билбейби? Мындай учурдан кийин ким менттерден жардам сурасын? Твиттер колдонуучусу Азат: мындай учурда бардык бандиттер менен эле сүйлөшүш керек, антпесе натыйжасын бербейт. Бизнесмендерди биринчи ирет милиция кызматкерлери, салык кызматы, өрт өчүргүчтөр жана мамлекеттин органдары коркутушат, анан криминалдык жолго барышат. Твиттер колдонуучусу Максат Сабыров: бир гана Роза Отунбаеванын башкаруусунда криминалдык чөйрө тынч болгон. Азыр болсо Абылгазиев жөн эле жомок айтып жатат. Болбосо өлкөдө бул менен ким алектенерин жакшы билет. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары ишкер Хуфур Абдрахиман 4-октябрдан бери дайынсыз болуп жатканын жазып чыккан. Андан соң жансыз денеси табылып, милиция буга байланыштуу 8 киши колго түшүрүлгөнүн билдирген. Серепчи Азамат Акенеев: Отунбаеванын башкаруусунда бир канча ай криминалдык чөйрө тынч болгон. Бул үчүн Роза Отунбаевага рахмат. Интернет желесине президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбеков жепти модернизациялоого тийиштиги болгон үчүн ал жоопко тартылыш керек экенин КСДПнын мүчөсү Темирлан Султанбеков жазып чыкты. Андан көп өтпөй башкы прокуратура Асылбек Жээнбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу арызын кабыл алганын билдирди. Facebook колдонуучусу Шамил Мурат: туура президент өз айтканда, мыйзамды бузса бир тууганымда жазасын алат деп. Мына далил. 24 агенттиги Бишкек жеп чыры Асылбек Жээнбековду кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталды. Бишкектеги жеп чырына байланыштуу учурда мурда бийликте турган бир катар чиновниктер, башчыларга айып тагылып, бири үй камагында болсо, калганы абакта кармалууда. Ал эми бул ишке да тийиштиги бар деген учурда бийликте иммунитети бар Асылбек Жээнбековго күч түзүмдөрү кандай чечим чыгарып, тергөөнү кандай жүргүзөт, аны убакыт көрсөтөт. Журналист Канышай Мамыркулова: чынында арыз негиздүү. Ал бул дегенибиз менен Темирлан Султанбековдун мээси иштейт. Твиттер колдонуучусу Насовик: Темирлан Султанбеков азаматсың, кайсы жакка кадам шилтеп жатасың? Бирок бийлик Темирланга жашынып жатат деп ойлобогула. Бийликтин негизги максаты Атамбаевдин тарапташтарынан негизгиси Мирбек Айткеевди өстүрүү болчу. Бирок ал качып кетти. Мындан сырткары социалдык тармак бир нече күндөн бери спорт сарайындагы оңдоо иштерине көмөктөш болгон Элит Хаус компаниясынын отургучтарга атайын компаниянын аталышын, байланыш номерин бадырайтып жазып койгонуна нааразы болууда. Бул арада интернет желеси Союздан бери жаңылан элек спорт сарайындагы бул көрүнүштү алууну талап кылган атайын петиция баштады. Твиттер колдонуучусу Айбек Баратов: бул петиция аркылуу спорт ордосундагы реставрациянын ишин токтотуп, жазууларды алып салууну талап кылабыз. Активист Ренат Самудинов: Элит Хаусту жамандайм деп жатып, жакшы эле жарнама кылып бердиңер окшойт. Социалдык тармак талкууга алган жаңылыктардын түрмөгүн мына ушулар түздү. Аклай Маратова, Телекей Шымкулов, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.